Yüreğimde sancılı var, gelitme nazım güneş. Sensin gönlüme. Men Karasu'nun kızı bu. Karasu'dan Telman degen ayağında yaşayım. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым, қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп. Мен популярды болып, ырчы болом дегенде эле оюм жок. Мындай насиба өзүм үчүн канча жолун утайын десем да, сүйүмгү чөп жүрөгүмдү козгоду. Кезелинже аралы боруп бизи айырып, мени бири яны чекип атып, биrini бири тарафа. Арайына карап да манайың эме өзгөрүп турат. Ошондой менде да ошондой. Dayanım benim baylığım, geçmeniz olsun kaygının. Саламатсыздар бурматтуу биздин көрүүчүлөр жана ошондой эле Сейит Production YouTube каналынын катталуучулары. Биздин Талант Тайм программабызда өзгөчө айым менен сиздерди тааныштырганы турам. Сулуу, жаш, бойдок, булбул үндүү Эсенбаева Самара айым. Самара, анда азыр бир жакшы жагымдуу чыгармадан кийин маегибизди баштайлы. Макул. Geçirip koy sesiminde oynadum, süyüp kalıp çaçıradı olurum. Kanca yolun utayın desem da, süyümgü çöp жүрөгүмдү козгоду. Geçirip koy sadaka, geçigip biz suyu canbaz kayradan. Geçirip koy surana, jolukkanda bayqabastan kayradan, hey kayradan. Jolukkanda bayqabastan kayradan. Sağınışta ötür menin ömürüm, sende kaldı menin öçpöz köngülüm. Sen de meni sağınarsın eskeri, sadagası koycu meni geçirip koy sadaga. Geçigip biz suyu canbaz kayradan. Geçirip koy surana, jolukkanda bayqabastan kayradan, ey kayradan. Jolukkanda bayqabastan kayradan. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Биздин көрүүчүлөргө аябай кызык болуп жатса керек. Бул сулуу кыз кайсыл жердин кулуну деген суроого аябай кызыгып атышат менимче. Мен Карасуунун кызы болом. Карасуудан Телман деген айылында жашайм. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде 3-курста окуйм. Эстрада бөлүмүндө. Ошол окууңуз себеп болгон экен да, демек сиздин ырдаганыңызга. Окуум эмес, мен өзү жаштайман эле ырчылыкка кызыгып, аябай окуумузга кызыгып, кичинемден үйрөнүп, ырдаган кызыкчумун өзү. Кийин анан чоңойгондон кийин ошол дальше улантып кетейин деп ошол музыкалдык факультетке келип тапшырдым.
анда азыр бир жагымдуу музыка укпайлыбы, себеби сүйлөгөндө эле үнүңүз аябай жагымдуу экен. Рахмат. Анда достор, биз бир жагымдуу чыгармадан кийин маегибизди уланталы. Кайсыларды ырдайбыз? Азыр мен кайсыларды да берсем. Атам менен апама дегендер бар. Ошолорду да берейин. Can kuyuyorum ağa, sen söyüyorum apa, barasılım apa, ınağımsın, bağbanımsın ata, zor baktımsın ata, kurgunumsun ata, çırağımsın apa. Daima sen menin maktanamın apa, men seni Mekke'ye alparamın apa. Beş kol sen barda dört tarafın bulağımsın ata. Bir aytkan sözüngө şattanamın ata, men seni Mekke'ye alparamın. Geceleri aytkanları çınarımsın ata. Ömür bergen mağa, gönül bölgön mağa, atam menen apam ay günümsün apa. Daima sen menin maktanamın apa, men seni Mekke'ye alparamın apa. Beş kol sen barda dört tarafın bulağımsın ata. Bir aytkan sözüngө şattanamın ata, men seni Mekke'ye alparamın ata. Beyik gecedeli aytkandarım çınarımsın ata, çınarımsın ata. Болчалар болсун, сиздин дагы бир жолу талантыңызга таазим. Негизи ыр дүйнөсүндө адамдар бир башкача сезимтал адамдар болушат да. Өзгөчө ырдаган, назик айымдар. Ыйлаган учуруңуз болобу? Анан ошондо кандай ырларды ырдап калат сиздин жан дүйнөңүз? Ыйлаган учурларыбы? Сиз мындай таланттуу адамдардын көбү күмбүркөсө деле маанай түшүп калышы мүмкүн, назик болушат да, бир башкачачы. Кээде аба ырайына карап да маанайың эме өзгөрүп турат. Ошондой менде да ошондой. Негизи чыгармачыларымда ошондой болот окшойт, билбейм. Телен назик, мындай көңүлчү, кичине эле нерсеге көңүлүмө алып ыйлай берем, ошондой адатым бар. Анан бирөөгө кек сактамай жок менде. Такыр кек сактай албайм, ооба. Ашып барса бир 5 минутта капа болом. Болса эме сүйлөп кете берем адамга. Негизи жаш бала кезиңизден баштап кайсыл ырды аябай жакшы угасыз? Ырларды мен аябай алмаштырып кайсыл ыр жакшы чыкса ошого эле болуп кете берем менчи. Ар түрдүү ырлардай көбүнчө мен жай темптеги ырларга көбүнчө жакын. Кайсыл ыр менен чоңойдуңуз деген суроо берейинчи анда. Кайсыл ыр менен? Көп эле жакшы ырлар чыкты, билбейм. Ар түрдүү ырлар бар да. Ар түрдүү ырларды угуп ошо чоңойдук. Жакшы. Чыгармачылык тараптан жакынкы арада, келечекте кандай пландар бар негизи? Пландар буюрса жакынкы арада жок, эми секин окууну бүтүп мен иштеп, ошол өзүмдүн кесибимдин эле мугалими болуп, адиси болуп чыгайын деген жакшы ниеттерим бар буюрса. Балким кийин ырчы болуп кетсеңиз, мугалим эле болом деп айтып турмун ушул маек бергенде деп. Эстеп калбайсыз? Балким болуп кетиши мүмкүн, бирок мен популярдуу болуп, аябай ырчы болом деген деле оюм жок. Эми мындай для себя өзүм үчүн
чыгып кичине ырдап ырдап жүрө ошондой бересиз. жүрө берем. Жакшы. Бул сулуу кыздын жигити барбы? Жок, жигитим. Жигитиңиз жок. Негизи кандай мырзалар жагат сизге? Магабы мындай чечкиндүү, сөзүн бир айткан сөзүнө турган. Анан азыркы көбүнчө багындай эркектер бар. Тарына берет го. Мындай болбогон нерсеге эле тарынып эле өзүнчө эле ошондой тарынчаак, анан көңүлү назик эркектер жакпайт мага. Инстаграмдан актив түшүп кетти дегенде эркектер жакпайт деп койбойсузбу? Ооба, айрыкча ошол Инстаграмдын үчүн аябай өлүп алгандар бар экен. Тим эле девушкасы болсо дагычы стористтерине чыгарбай менен отписка болуп кетишет кыздар депчи. Ошондой эркектер бар экен, таң калдым. Аябай подписчик үчүн да эме кылгандар. Жакпайт ошолор. Сиз үчүн демек Инстаграмдагы подписчиктер мындай жашооңузда эч кандай Жок, өтө деле маанилүү эмес мага. Өзүнүн нугунда эле да. Болсо болот, болбосо жок. Мен өзүмдүн ырларымды эми ырдап, кайсылар жакса ошону кавер кылып киргизип, тартуулаганга өзүмдүн болушунча подписчигим бар, 1000ден кичине ашса керек. Ошолор көрүп, лайк басып, комментарий калтырып, жакшы сөздөр айтып кетишет. жакшы. Анда мен да сизге ошо 1000 канчанчы болуп катталып коеюн. Көрүп турганга. Анан азыр дагы бир сиздин үнүңүз туккандан кийин мен дагы ыргыккым келип атат дейинби? Бир жакшы чыгармалардан аткаралы анда. Биздин көрөрмандарга да сиздин үнүңүз жагып калды деген ишеничим бар. Себеби талант дегенди чыныгы адамдар угат, чындыгында. Анда bir жакшы чыгармаларды ырдайлык. Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, aşık sanmıştım. Yüreğimde sancı mı var, gel etme nazım güneş. Sensin gönlüme, beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına ya, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Oh, sarıl bana, beni biraz anlasana. Seher oldu gün ışığı, yoğun oldu gece gece. Onu gezip aramışım, kapı kapı çekçe. Düşündürüm içe içe, düşündürüm içe içe. Onu salıp yüreğime, yüreğime sanaya. Akı beli hara gidir, akınıma çıkarıyat. Düz yüzümü bahara yat, düz yüzümü bahara yat. Gezilince aralı vurup bizi ayırıp, bana biri yana çıkıp atıp o birini biri tarafa. Ya da ne bileyim ya da ne olup, bana belki de düşmüyor yuvamsı ki seven herife. Götürün içe konuş herife. Beledi hayat aralı vurup bizi ayırıp, bana biri yana çıkıp atıp o birini biri tarafa. Ya da ne bileyim ya da ne olup, bana belki de düşmüyor yuvamsı ki seven herife. Götürün içe konuş herife. Seher oldu gün ışığı, yoğun oldu gece gece. Onu gezip aramışım, kapı kapı çekçe. Düşünürüm içe içe, düşünürüm içe içe. Бул чыгармаларды кайдан үйрөнгөнсүз? Мен өзүм эле кызыгып, Өзгөчө түрк тилдеринде ооба, кантип оңой болдубу үйрөнүп кетиш? оңой мен үчүн. Мен негизи кайсы тилди уксам, ошол тилди сразу тез эле өздөштүрүп кетем да. Билбесем дагы, маанисин түшүнбөсөм дагы переводдорун карап, азыр интернет деген нерсе бар эмеспи? Кире коебуз, переводун издей коебуз.
Албетте сүйжөндө булар дагы мен үчүн жаттап кетиш кыйын деле эмес. Оңой эле үйрөнүп кете берем. Демек кызыгы болсо. Ооба. Мен өзүм кызыгам, кызыгуу болгон үчүн да тез үйрөнүп кетип болушум керек. Жакшы. Демек сизден башка тилдүү ырларды дагы күтөбүз, буюрса жакында. Ооба, буюрса аларга да. Азыр ушул колуңузда кармап турган гитара жөнүндө сурагым келип атат, өзүңүздүкү? Жок, мен өзүмдүкү үйдө. Азыр анын чехол жок болуп калып, алып келе албай калдым. Бул өзүнүн факультеттин гитарасы болот. Ошо сурап агайыбыздан алып келдим. Сизге анда буюрса гитара белек кылса деген ойлоруңуз бар экен да. Жаңы гитараларды алгыңыз келип кызыга бересизби? Ооба. Аябай инструменттерди алганга кызыгам, чындап эле бирөө белек берип калса деп. Албетте болот да, андай. Жакшы. Анда азыр дагы бир чыгарма угалы. Өзүңүз Инстаграмга дайыма активдүү экен, негизи аз катталуучу болсо дагы. Анан көбүнчө суранып жазышыптыр. Бир сыра карап чыктык. Ошол чыгармалардан ырдайлы анда, Макул. Жаның мен кауырсынбай, сынактан ауырсынбай, дос керек өтүү үчүн сагыңсынбай. Өмүрдүң бар багалы, досуңсуз бармы мәні, бул әним жан достарга арналады. Көтерші досым, еңсеңді бийик уста, шаттыктын күйү кыска болса да досым. Кубанычы төрменип, досум деп сени көрүп, маган делим иренип тамсанатын. Сагарна мен жазамын, сыйлаймын ән гажабын, косулсын осы әніме бар казагым. Досумның аты дара, болмаса заты дара, өзүңдей досту туган батыр ана. Көтерші досым, еңсеңді бийик уста, шаттыктын күйү кыска болса да досым. Кубанычы төрменип, досум деп сени көрүп, маган делим иренип тамсанатын. Көтерші досым, еңсеңді бийик уста, шаттыктын күйү кыска болса да досум. Кубанычы төрменип, досум деп сени көрүп, маган делим иренип тамсанатын. Маган делим иренип тамсанатын. Достор, биз азыр чындыгында үшүп кеттик. Аба ырайы бизди бир аз сынап атат. Бирок мындай таланттуу айымды бат эле кетирип бербестен биз атайын жылуу жерге барып алып ырдайлы деп чечтик. Биздин кийинки маегибизде буюрса аз жылуу жерден чай ичкенче улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Достор, биз башында айткандай мынакей атайын жылуу ыңгайлуу жерди таап келип алдык. Буюрса маанай жакшыбы? Эң сонун маанай. Жакшы маек курабыз. Буюрса азыр өзгөчө сонун чыгармаларды ырдап берет. Үшүгөн жоксузбу, жылып калдыңызбы? Жылып калдым, жакшы буюрса. Негизи бул сулуу кыз негизи ырдагандан башка дагы эмнеге таланттуу болду экен? Мен аябай билейм деп коем. Кандай бийлерге? Любой биге билем. Мен негизи биге да ашыгым бар. Кичинемден эле бийлеп. Жеңем тагамдын аялы жаңы келин болуп келгенде жеңем аябай жаштайым билетчү да, мен кичинемден эле менин движенияларым жагып, ошондон улам мен биге аябай мен күчөп, өзүм дагы ышыктуу болуп, азыр да билеп турам, бирок мындай элге чыгып, элдин алдына чыгып билеген эмес. Билеген хобби эмес демек, кызгат жөн эле билеп койсо. Кызыгып билеп. Айымдар негизи бийлеп да туруш керек. Мындан башка кандай инструменттерди чертесиз? Гитарадан бөлүп. Ооба, Yamaha да ойнойм. Yamaha, анан комуз да кичине ойнотом. Комуз ала келсек болмок экен. Ооба. Ошо. Жакшы. Негизи эстрадный ырчылардан кимдердин ырын жакшы угуп, анан жаттап алгансыз? Ырдап коесуз. Эстрадный биздин көбүнчө чет мамлекеттин ырларын көбүнчө угам. Биздин кыргыздардыкынан кимди? Кыргыздардыкынан көп эле Малика Дина бар.
Малика Динанын ырларын көбүнчө ар бир ооба эме үнүңүз дагы Малика Динаныкына окшошуп кетет экен. ооба окшошуп кетет деп айтып калышат. Өзү ошонун ырларын да көбүнчө угуп, ар бир чыгарган ырлары аябай жагат мага. Ар бир ыры жагат. Бир ырын дагы мындай жакпады деп айта албайм да. Ар бири сонун. Үнү жаккан үчүн ырлары жагат деп. Ооба, үнү дагы жагат. Ырларынан билебизби Малика Динаны? Малика Динанын ырларынан билем. Кошуласыз бирок мындай жатка бербейсиз. Кошулам, ооба. Жакшы. Анда биз жаттаган ырларыбыздан бирди ырдайлык, Ооба. Азыр эсиңдеби деген илгери чыккан ыр, бул эми азыр кавер кылып популярдуу болуп атат. Ошол ырды ырдап эндим. Алтын ай деген кызбы ырдап атат. Сөз обону кимге таандык экенин билбейбиз, бирок ырдай берели. Ооба. Неме Кут Сагынбеков. Ооба, ошондой бир ырчы ырдап жүрдү эле. Кетти эмнелесе? болгон, ооба. Кетти. Мен сиздин жаныңызда кыймылдап дух берип турайын. Аягансып карайсың көзүмдөгү жашымды, колдоруңда жалооруп сыйлагансың чачымды, ойготпо өткөн сезимди, кыйнабачы жанымды, козгобо жалгыз сен билген эч ким укпасарыңды. Эсиңде го эске салба, эски жарам сезди айт кайра, эми сенин башка сүйгөнүм. Суранбачы жылыта алмайм эски сүйүм, аны танбайм, эми сенин башка сүйгөнүм. Жүрөгүм күлүп ойлогон махабаттан калдыңбы, ойлонбой жүрүп ойлого жаштыгыңдан жаздыңбы, суранам качан унуткам атабачы атымды, сыздатпа сыздан жаралган дарылангыс тартымды. Эсиңде го эске салба, эске жарам сызды айт кайра, эми сенин башка сүйгөнүм. Ошол чыгармаларды ырдагандай бир адамдарды, мырзаларды жактырып көргөнсүзбү? Негизи ырларыңыздын бардыгында сүйүү темасында экен. Ар бир айымдын жүрөгүндө бир сөзсүз түрдө мырза келет да. Жакшы көрөт да бир мырзанычы. Бекер бердиңиз ушул суроону. Аны эмесе сиздерге энекем менин байлыгым деген ыр бар. Ошону мен тайынем деп ырдап берейин. Атайын мен тайынеме арнап. Ар дайым мен телевиденияларга чыкканда, каналдарга, YouTube каналдарга чыкканда көрүп олтурат. Тайынеме сык салам жолдоп ыр арнап коюн. Кеттик анда эмесе? Кеттик. Кадырын билем эненин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйынго, ушул ыр сизге белегим, ушул ыр сизге белегим. Тайынем менин байлыгым, кечпеңиз соосун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Өмүрдүн гүлү солбосун, өкүнүч күндөр болбосун.
тисе айлығым, сағыныш гүлін теремін, сіз үшін барын жеңемін, мүрөктің соусын таба алсам, таяны сізге беремін, таяны сізге беремін. Таяным менің байлығым, кешпеңіз сосын қайғының, ал барам сізге ақ жолым, қолыма тисе айлығым, қолыма тисе айлығым. Ушул мен негизи инструмент жөнүндө билбейм да. Бул эмне кызмат аткарат? Бул каподастр деп коет. Бул сен кайсыл тондон ырдасаң, кайсыл тональностьтан ырдасаң, ошону басып алып, негизи бунусу жок ырдаш керек да, өзүчө. Аккордторду монтип мындай колун капа болот да. Монтип басып ырдасаң болот. Анан мен өзүмө оңой жолун тандап алганмын. Ушул менен Бул оңой жолу жалкоолукка кирип калбайбы? жок, жалкоолукка кирбейт. Мен наркы аккордторду деле билем. Кол менен жабык аккордторду. Буйрсаларды бирок жакшы өздөштүрө элекмин. Азырынча капа менен. Бул менин жардамчым, эң чоң жардамчым. Кеттик анда бир чыгарма ырдайлы. Айдынга кооз оралды, сагындым сени. Жайнады дүние жаңырды, сагындым сени. Аккайың акмам оранды, сагындым сени. Жаз өттү, жапырак тоналды, сагындым сени. Кымбатты таң атты тагы да, эң таппа жаралы жаным ау, жолуңа сенбестен карайлаймын жолуңа. Сен эдиң эртеги аралым, дертимдин таба алмай амалын, таусылып ишендиң барамын ау карагым. Аккайың арылды ак кардан, сагындым сени. Сандугаш сайрады бактардан, сагындым сени. Элесиң жок болгон тәтти арман, сагындым сени. Келесиң жаным кай жактардан, сагындым сени. Кымбатты таң атты тагы да, эм таппа жаралы жаным ау, жолуңа сенбестен карайлаймын жолуңа. Сен эдиң эртеги аралым, дертимдин таба алмай амалын, таусылып ишендиң барамын ау карагым. Таусылып ишендиң барамын ау карагым. Мына ошентип достор, биздин жагымдуу, өзгөчө, эксклюзивдүү маегибиз соңуна келип олтурат. Эсенбаева Самара деген биздин сулуу кызыбыз менен маегибиз өзгөчө болду. Буйруса сиздерге жагат деген терең ишеничибиз бар. Биздин кийинки чыгарылышыбызды күтүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.